Танка эфир, Улатамин, вот, Расулджан, как всегда, первый. Ассаламу алейкум, Расулджан, как дела? Беш киши эфирде бөлүшүп койсоңуздар. Кече Балыкчы шаарында болгон окуя боюнча, кичинекей кызды согуп кеткен боюнча, ошол боюнча азыр тема ошол. Бөлүшүп койсоңуздар. Балыкчылыктар, Асия, Аида, Толкун, каяктасыңар, алтындарым? Камбар, Омуркулов, кандайсыңар? Дагы бөлүшүп койсоңуздар, азыр мен обращение кылам. Министр МВДга обращение кылам. Обращенияны осы жерде Канат деген ментёрском экен, начальник УГКМБ по городу Балыкчы. Максат Бакиров, ассаламу алейкум. 11 киши эфирде, дагы бир поделиться коюп койсоңуздар, анткени эфирди көбүрөөк эметиш керек. Тема ошо кече Балыкчыда кичинекей кызды, жолдун боюнда бараткан кичинекей кызды кагып качып кеткен боюнча. Анара Тканова, Максат Бакиров. Так, 12 киши эфирде, мен тогда баштай берейин, көп күттүрө бербей, калгандары поделиться болуп тургула. Урматтуу Facebook колдонуучулары, кече Балыкчы шаарынын активисти Асиянын Чомоева деген карындашым бар. Ошонун прямой эфирин көрүп атып, ошол жерде кичинекей кызды согуп кеткен начальник ГРОВДнын машинеси менен, начальник ГРОВД, Балыкчынын начальник ГРОВДсынын машинеси менен согуп кеткен кыз комада жатыптыр. Андан кийин эми Кудай жалгап, иншалла Аллахтын күчү менен, мындайча айтканда, комадан кыз чыгыптыр. Кудай буюрса жакшы эле деп атышат. Акжолтой, сен балыкчылыксың, сен да ушунга абдан жакшы маани берип койсоң жакшы болот эле. Анткени биздин Балыкчыдан кызды тейлеп кеткен кече көрдүң, сен иниң жүрдү ошол жерде. Вице-губернатор молодец, ыраазычылык анга. Анан кийин кече ошондой болуп атканда машиненин ээси, машине Балыкчы шаарынын ГРОВДсынын машинеси экен. Же ошол машине менен кичинекей кызды согуп кетет. Начальник милициясы машине качып кетет. Машине качып кеткенден кийин, бир ошол жакта Балыкчынын тургунун артынан барып, ошол жерде масал алдында көрдүм деп туруп, толугу менен тетиги сүрөттү көргөзсө, ошону көрсөтөт. Аяктан убакыт өткөндө опер кызматкер экен Чолпонтада. Ошол жигит келе калып, рульда мен болчумун деп ошол жерде мойнуна күнөөсүн алып атат. Ошондо ошол эки юристке айтат элем, начальник ГРОВДга дагы, ошол оперге. Силер не юристсиңер, мындай мээңер иштеген юристсиңерби, же мындай мээңер иштебейби? Мындай силер андектен качам деп кандектен качам деп андекке калып калгандан бери кыздын макалындай эле болуп атат да. Аңдектен качам кандекке эмне эле. Силер ошондой болуп атпайсыңбы? Силер эмне юридикалык билим алгансыңар? Эмне деген юридикалык билим алгансыңар? Силерде негизи мындай милицияда иштеп атасыңар, юридикалык мындай билим барбы? Силерден эми азыр өкүңөр кетип атасыңар. Мына силерге, экөөңөргө, анан Канат сага, иним Балыкчыда УГКМБнын начальник экенсиң. Кече видеодо карап турдум. Өзүң кызуу болуп жүргөндө көрүндүң көзгө. Элге кызуу болуп чыккандай көрүнүп атасың.
Ошол жерге силерге юристтерге айтып коеюн, ошол жактагы юристтерге. Машине гроудыңдыкы болсо, же өзүнүн менчиги болсо, баары бир передача руля деген берене бар. Алдагы преступление. Передача руля, приведшая к тяжким последствиям деген. Аякта берене бар. Силер тияктан качып, мен рульда эмес болчумун, мен мас болчумун деп эметкен, по-любому злоупотребление бар. По-любому начальник гроуды жоопко тартыласың. Анан эмне деген оюнчукту мындай ойлоп таап атасыңар. Чолпантанын опер кызматкери, иниси. Не кыласың мындай өзүң карьераң бузуп азыр. Азыр деген сеники заложное донос деген болот. Ложное бүт ложь кылып атасың. Силер экөөңөр бир эметип атасың. Эркексиңби? Кызды соғып кеттің, Құдай шүгір, қыздың аманчылығын тіле. Мас кенсің, қылмыш қылдың бы, жооп бер башың менен. Жооп бер башың менен. Bir қылмыштың үстүнө дар қылмыш кылып атасың. Жоопкерчиликти иниңе таштап туруп, өзүң болсоң, аякта деген элдин баары жинде эмес да, машина сеники экенин баары айтып атышпайбы? Служебный машина экен деп атса дагы тем более. Ошондой болсо передача руля бул чистейший злоупотребление. Санкциясы даже ДТП'дыкынан чоңураак. Анан бир эмеге бирди кошуп атасыңар. Өзүңөргө. Мындай мээ барбы? Окубайсыңар тогда юриспруденцияны. Уголовный кодексти качып алып окубайсыңар. Анан ошол жерде качып жашынып солугуп жүрөсүңөр. Канат, эним, ушу балыкчынын ГКМБсinin начальниги. Şimdi мындай кече мага, например, мен видеону кечке көрүп турдум, өзүң интервьюңду көрүп турдум. Элге чыкпай эле койбойт белең ошондо кызыл болсоң. Көздөрүң кып-кызыл болуп турат, видеодон көрүнүп турат. Масканы жабынып алыптырсың. Эми азыр тергөөнү сенин структураң жүргүзгөн тат. Эми сенин структураң тергөөнү жүргүзсө, тияктан элдер айтып атат. Çok olçu, çok içip oturuşkan деп. Kantip жүргүзөсүң тергөөнү. Урматтуу балыкчынын прокурору. Сизден кече деген толук маалымат беришиң керек болчу. Жаап жашырганын аракетин кылып атасыңар. Ошол кызды соғып кеткен начальник гроуды мен сени тааныбайт экенмин. Бирок сага айтып кете турган сөз, иним. Колуңмен жасадыңбы? Башыңмен тарт, эчким эметпей. Элдин астына чык. Балыкчынын эли Кудай шүгүр. Ташпаран калбайт, коркпой эле кой. Бул акмакчылык да. Ичип алып туруп, кызды соғып кетип туруп, анан тиякка кетип атасың. Оставление в опасности деген сен еще больше статьяга алып келдиң. Оставление в опасности деген берене бар. Өзүңө мына злоупотребление, оставление в опасности, вождение в нетрезвом состоянии, злоупотребление деген сага 4 берене коштуруп алдың өзүңө. Качып кетпей ошол жерде баланы алып, мас болсоң баланы алып чуркап алып, больницага алып барбайт белең. Акмакчылыкта. Мен милицияларга эч качан мындай простой оперге, простой следователге эч качан катуу айтпайм. Бирок кылмыш кылсаңар, мен силерди жейм баары бир. Акмакчылык да бул. Жолдон бараткан кызды сүйүп салып туруп качып кеткен. Оставление в опасности бул өтө чоң берене. Чоң күнөө. Санкциясы чоң. А эми ошону иниң эметип атасың. Иниңди ошо иниңе карьерасын бузуп атасың. Азыр тетиги 5 сотрудник ошол жакта машинаны коргоп, сенин машинаны коргоп туруп алган 5 сотрудникти да злоупотребление менен кетирсе болот жумуштан. Урматтуу министр внутренних дел, улан иним, в срочном порядке өзүң служба собственной безопасностьыңды жибербесең аякка,
жибербесең болбойт. Аякта оставление в опасности, берене бар, злоупотребление служебным положением бар, передача руля бар, дорожно-транспортное происшествие бар. Мына 4 статья менен азыр начальник оны смело камаса болот. Мен камагыла деп туруп айта албайм. Бирок кичинекей кыздын тагдыры дальше эмне болот? Өмүрү кандай болот? Ош жерден деген кызды салып кетип, больницага алып барып койсо, ошондо оставление в опасности болбойт болчу. Анан кийин көрүп атабыз кече. Начальник, зам начальниги да тигине тимле калкалап атат. Прокурор да калкалап атат. Начальник кекеге билсе өзү кичине кызуураак болгондой болуп атат. Уят да, бет керек да. Эркек болуш керек. Кылмыш кылдыңбы? Бар толугу менен, мойнуңа менен жооп бер. Урматтуу балчы тургундар, кызга мына дуа окуп, кыздын аманчылыгын тилейли. Мен ойлойм, все-таки Канат бүгүн Канат иним ошо эртең балчыны акырын бир сыра төргөчүлөр туура нукка салат деген оюм бар. Ошондуктан балчы тургундар кичине бүт барын мыйзам чегинде болсун, мыйзам талап кылалы. Кече абдан туура кылдыңар, мыйзам чегинде кече талап кылдыңар. Абдан ыраазы болдум, молодцы. Именно мыйзам чегинде талап кылганыңарга просто туура кылдыңар. Аша чаап кеткен жоксуңар. Ошондуктан урматтуу балчыл тургундар, баарын мыйзам чегинде кылгыла. Кече кишилер койгон талаптарыңар баары туура. Бирок милициянын беренесинде оставление в опасности деген берене бар. Андан тышкары ДТП, злоупотребление, потому что бирөөнүн машинеси. Ошон үчүн деген эми азыр айле жок, иниси экөө тең жоопко тартылыш болуп калат. Аман тургула, балчылыктар Асия мени кабарлап тур. Мен да азыр кичине бир возможность болсо эле чыгам силерге, буюрса. Азыр бияқта кичине анча-мынча вопросторум болуп атат. Так мен чыгам, бул ишти мен өзүм жүргүзүп берем, буюрса. Кыздын атасынын адвокаты болуп берем. Жакшы алыңыздар.